Саламатсыздарбы мекендештер. Кудай буйруп 2021 жылдын 10 январында Кыргыз Республикасынын президенттик шайлоо болот. Бул шайлоого Алай районунун тургундары даярбы жана кимди шайлайт? Анда эмесе кеттик көрөбүз. Биз менен болуңуздар. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Биз сурам жолу жүргүзүп жеттик элек. Келе жаткан шайлоого карата, президенттик шайлоого. Кимдерди шайлайын деп атасыздар? Шайлоого деги даярсыздарбы? Шайлоого даярмын. Мен өзү шайлоо комиссиясынын төрагасы болгонго, мен да азыр ачык айта албайм кимди шайлай турганымды. Жашыруун болот меники. Жашырын. Ачык айта албайсызбы? Рахмат чоң. Президент шайлоого катышасызбы? Ооба, катышам. Кимди шайлайсыз? Адакам Эдуард. Себеп? Себеби ал таза адам. Жашсыздарбы? Шайлоого даярсыздарбы? Катышасыздарбы? Ооба. Президент шайлоого. Ооба. Кимди шайлайын деп атасыз? Шарипти. Шариф жок па талапкерлик? Шариф Жапаровду шайлайм. Жапаров эмне үчүн шайлайсыз? Садыр Жапаров. Эмне үчүн шайлайсыз? Себебин айтып кетесизби? Себеби мага Кыргызстанга шайлайм. Бала кылбайт. Просто Кыргызстанды немеге далга кылыш керек. Рахмат. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Сурап жолу жүргүзүп аттык элек. Президент шайлоого катышасызбы? Ооба, катышам. Кимди шайлайын деп атасыз? Адакам Мадумаровду. Себебин айтасыз. Себеби билимдүү киши, эл аралык деңгээлдеги саясатчы. Ошол татыктуу деп ойлойм. Кимди шайлайын деп атасыздар? Эмне себептен? Себебин айта кетсеңиз. Билбейм, өзүңүзгө. Жасаган иш аракеттерин таанысыздарбы, билесиздерби? Эми таза иштеп ошо криминал ошо архивдеги историяларын окуп, Facebooktан адамдардын колдогонун көрүп. Өз алдыңызча мындай изилдеп көрдүңүзбү? Ооба. Деги мына интернетке эле карап, Ооба. чечим чыгарбай дейм да. Кандай дейсиз? Жо өз алдынча эме кылбадык бирок. Колдойбуз дейм. Жана эле колдойсуз. Бардыгы Жапаровдон элине окшошобуз да. Рахмат. Саламатсызбы? Президент шайлоого катышасызбы? Президенттик шайлоого катышасызбы? 10 январдагы. Ооба. Кимди шайлайсыз? Өзүбүз билген шайлайбыз да. Саламатсызбы эже? Саламатчылык. Президент шайлоого катышасызбы? Ооба, Кудай кааласа. Кимди шайлайсыз? Мадумаровду. Себеби? Мадумаровду бардык эле бирөөнүн аркасын тукса, бирисинен бир жерден жеген болуп, бириси да бир нерсе кылган болот, эми аркасынан сөз бир нерсе чыгат. Мадумаровдун мен вообще андай укпадым. Анан шоолорго да так, анан сонун жооп берет го, кыска мазмундуу баягындай. Орустар айтмакчы, около вокруг жүрбөйт да. Ошол үчүн. Биз сурам жолу жүргүзүп аттык элек. Президент шайлоого катышасызбы? Катышам сөзсүз түрдө. Кимди шайлайсыз? Кудай кааласа Адакам Кимсангач Мадумаровду шайлайм деп отурам. Мен муну 30 жылдан бeri колдойм мен. Таза инсан. Постоянно принципиалдуу бир позицияда жүрөт да, элге окшоп өзгөрбөй. Только кармаганы бир позицияда жүрөт. Ошол. Саламатсызбы? Президент шайлоого катышасызбы? Жок. Рахмат. Президент шайлоого катышасызбы? Ооба. Кимди шайлайсыз? Садыр Жапаров. Себебин айтасыз? Себеби? Эмне себептен шайлайсыз? Себеби элдер мемлекет атат, ошо шайлайт да. Парламенттик шайлоодо кимди шайлайсыз эле? Парламенттик шайлоодо. Onu айтпайм. Башсызбы? Саламатсызбы? Жок айнана. Кош эмесмин. Президент шайлоого катышасызбы? Катышабыз буюрса. Кимди шайлайсыз? Адакам Мадумаровду шайлайбыз деген оюбуз бар буюрса. Себеби? Себеби анын буга чейин жасаган алгылык иштери, билими жагынан президентке туура келет, ошон үчүн шайлайбыз деген ойдобуз. Саламатсызбы аксакал? Onu канча болот? 1750. Жакшы. Биз сурам жолу жүргүзүп аттык элек. Президент шайлоого катышасызбы? Качан да? Кимди шайлайсыз? Садырды шайлайбыз да. Себебин айтсаңыз? Бардык эле Садырды башат го, президент Садырды эле. Парламенттик шайлоого катыштыңызбы? Кимди шайладыңыз? Өткөндө? Ооба. Өткөндө мен шайлаганбыз. Филимовду. Рахмат. Саламаттылык. Президент шайлоого катышасызбы? Ооба. Кимди шайлайсыз? Жапаровду. Себебин айтсаңыз? Себеби ал
Hazırkı kırlığa байланыштуу эме жакшы болуп иштейт деп элдин баары ишенип атат да. Ошон үчүн шайлайт ошону. Парламент шайлоодо кимди шайладыңыз эле? Кайсы партияны? Катыштыңызбы? Эми катышканбыз эми ал Биримдик Мекен Кыргызстан. Мекен Кыргызстан шайлады, ал болбой калды бардык эми. Саламатсызбы? Президент шайлоого катышасызбы? Ооба. Кимди шайлайсыз? Алладан корккон адам шайлайбыз. Саламатсызбы? Президент шайлоого катышасызбы? Ооба, катышабыз. Кимди шайлайсыз? Татыктуусун шайлайбыз го. Саламатчылык. Президент шайлоого катышасызбы? Катышам, иншалла катышабыз. Кимди шайлайсыз? Мен ушу Садыр Жапаровду. Себеп? Себеби мага жагат, элдин көйгөйүн сезе билип, кысасын айтканда илим билими да жетишет. Парламент шайлоого катыштыңызбы? Парламент шайлоодо октябрдан мурункусунда. Ошо Садыр Жапаровдун эмесин шайлаганбыз да. Биримдик Мекен Кыргызстан. Мекенчилди. Чоң рахмат. Рахмат. Чоң рахмат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Президент шайлоого катышасызбы? Катышабыз албетте. Кимди шайлайсыз? Мен эми Адакам Мадымаровду шайлайм. Себеби? Себеби бул таза инсан. Мыйзамдардын баарын жатка билет. Башка чет мамлекеттеги президенттер менен тең ата сүйлөшө алат. Ошон үчүн мен Адакамды сүйлөйм. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Саламатсызбы? Президент шайлоого катышасызбы? Ооба. Кимди шайлайсыз? Адакам Мадымаров. Себеби? Жөнүндө негизи ошо менен шайлайм. Не болду? Кимди шайлайсыз дейт президентти? Чоң рахмат. Чоң рахмат. Сизчи? Садыр Жапаров шайлайсыз? Себеп? Себеп ал эми ушунча эл шайлап аткандан кийин эми эл менен эл болобуз да. Президент шайлоого катышасызбы? Катышам, Кудай кааласа. Кимди шайлайсыз? Адакам Адмар Кимсамаевди шайлайбыз. Себеп? Себеп биз окшогон карапайым элдерге ошол президент келсе татыктуу болот деп ойлойбуз. Чоң рахмат. Президент шайлоого катышасызбы? Катышам. Кимди шайлайсыз? Эми кимди шайламак элек? Татыктуу адамды шайлагыбыз келет. Албетте мен дайыма Адакам Кимсамаев Мадымаровду шайлап келем. Себеби? Анткени ал адам такшалган, таза, жегиштерден эмес. Анан саясатка ушундай такшалып тажрыйбасы бар. Ар кайсы иштерге иштей турган жөндөмү бар, акыл эси неме, колу таза да кыскасы. Анан ошол, анан эми мен силер азыр эрден мага туюштан суроо берип калдыlar. Бир кабинетте болгондо мен бул боюнча подробно айтып берсем болот эле. Ал ким экенин. Азыр суукта неме. Эми мен айтайын деген да учурдан пайдаланып, биздин эл түшүнүш керек. Мына бийлик тарапка, постоянно бийлик тарапты шайлап келдик. Эмне болду, эмне өзгөрдү? Эми азыр мына Атамбаевди шайладык, ура деп. Эмне өзгөрдү? 3,5 миллиард карыз кылып отуруп койду. Сокени шайлап көрдүк. Аны деле мына 1 миллиард 800 деп атышат. Албакычты деле иштетпей кууп чыгышты. Мен азыркы бийликтин мен Садыр Жапаровду жактырчумун, ага балешиктүү болуп жүргөм, бирок азыр кийинки учурларда мына көрүп атабыз, саясаттары бир аз жакшы эмес. Анткени айлана чөйрөсүнө анча эмес адамдарды топтоп алды. Администрация дегенбизби вообще Атамбаев Сооронбай Жээнбековдон деле ашып түштү да. Мына ушул туура эмес. Ошон үчүн мен кыргыз элине айтат элем, баягы колу таза, принципиалдуу, кичине тажрыйбасы бар адамды шайлаш керек. Анан эле көчөдөгүлөр бар нерселерге ура дей бериштин кереги жок.